бардык интеллектуалдык дараметин, керек болсо ден соолугун аябаган мекенчил, саясатта барандуу изи бар инсан катары кыргыз демократиясынын атасы атыккан көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев өрнөктүү өмүрүн өлкө экономикасынын өнүгүшүнө, демократиялуу, руханий баалуулуктары менен социалдык турмуш деңгээли төп келген мамлекетке айландырууга арнап келет. Топчубек Тургуналиев Кыргыздын жаңы тарыхындагы өзгөчө инсан, өзүнүн тагдыры менен, жүрүш турушу, жасаган иштери менен, сүйлөгөн сөздөрү менен. Топчубек бул кайталангыс инсан, анан көп кырдуу инсан. Элдин баары эле демократ деп, ошол демократ жагын абдан көп айтышат. Ал эмес кыргыз демократиясынын атасы деп да жазып да жүрөт, айтылып да жүрөт, элдин пикири деле ошондой да. Ал демократ эле эмес, бул чындап келгенде кызык, абдан кызыктуу табылгаларды тапкан, окумуштуу. Каарманыбыз Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районундагы Мечитсай айылынын Алмалуу конуш жайлоосунда жарык дүйнөгө келген. Атасы Тургуналы Аксыга атагы чыккан күлүктөрдү гана эмес, алгыр куштарды таптаган саяпкер, мүнүшкөр, колхоз курулушунун активдүү жактоочу, уюштуруучусу болсо, энеси Бүбайда колунан көөрү төгүлгөн чеберчилиги менен атагы чыккан. Агам экөөбүз биз күлүк чаап чоңойдук. Куш салып чоңойдук. Ал түгүл ушул мен бир 6-7 айлык бала экем, уктап атам. Бешимчен. Бешимде бир боз кушту тарбиялап аткан экен атам. Ана биздин экеле бөлмө үйүбүз бар эле, ошол жогорку жагы чоң бөлмө эле. Мен ойгонуп алып, үрпөйүп, курсагы ачып отурган боз кушту бар бутунан тартсам керек да. Ал келип менин башыма конуп калыптыр. Мыкчып. Кудай жалгап чокубай. Анан апам болсо эшикте тирилик кылып жүргөн экен, бир маалда ууп калып келсе, менин башымды чеңгелдеп боз куш отуруптур. Анан ал ажыратып, анан 1 жылдан кийин анан атам айтат, ошондо атам кууп калыптыр апамды. Менин чоң атам Карабаш деген мен туулган керемет жайлоо бар. Жакынкы жайлоо. Ошондо Акшумкар кармаган экен. Мен муну жанагы оома төкмө дүйнө деген 11-жылы чыгарган китебимде жазгам. Атам раматылуу чоң саяпкер эле. Бирок мындан таза эсимде ошол Кыргызстандын 25 жылдыгына ошол декабрда суук болгон учурда. Анан Аксынын борбору ошо Кирменин талаасында байгеде биздин атактуу күлүгүбүз байга алган экен. Ошол 120 торпок, улак, эчки, козу, тай, дагы жылкы ошонун баарын айдап келип, анан апам кейипкенин мен далай уккам. Менин да мээнетим бар эле го. Ошол 120 малдын жок дегенде бир чычка кулагын эм үчүн үйгө калтырып койгон жоксуң. Көрсө бүт баарын колхозго өткөрүп жүрүптүр. Колхоздун күлүгү болчу да. Мына ушундай таза адам эле. Атам раматылуу. Анан жан баштап жатып алып, бир эле сөз айтып койчу, анан апам токтоп калчу. Башаба! Деп койчу эле. Ал эми апам раматылуу абдан чоң чебер болчу. Анан чоң чалгычы болгон экен. Мен 41-жылы төрөлөм. Согушту токтотоюн деп төрөлгөн экен мен. 4 жылдан кийин токтотком да. Анан ал мен бир 2 ай, 3 айга жетпеген учурда эртең менен саат 4-тө турат. Мени абдан тойгузат. Анан сүтү абдан көп экен. 1-2 идишке сүттү саап берип, анан менин Көкөлөй деген бир энем бар эле. Ошого таштап кетет. Анан түн жарымда келет. Мен ошол
Апам ыраматылы. Абдан сүйініп таң қалды. Мен Москвада оқып жүрем, студентмін. Бірақ мен оқып та, іштеп та жүрем. 85 рубль айлығым бар, 45 рубль степка бар. Мен кредитор болып қалған. Мұрда құрсағым тойбай жүрген, тиштің кирин сорып жүрген учурдан арылып, анан қысқасы апама көйнек алып келдім. Чыт, жөнөкөй эле чыт. Жанагы Москвада Садовой кольцодо баррикадный деген метро бар. Ошонун жанында укмуш кездеме дүкөндөрү бар эле. Ошого баранан кийин тиги Көкөлай деген энеме да калыптырмын. Дагы бир нерселерди алыптырмын. Анан үйгө барбайымбы? Барсам анан апам сурап калды. Булго мага экен, а буга ким десем, мен энеме алып келдим. О, айланайын деп бешенемен өп, өзүнүн катканда нерселерин кошуп берип анан Көкөлай энеме жибербейби? Барсам кертте жатыптыр энем. О, айнанайын топчум келдиңби деп анан ушундай сүйүнүп, анан менин атым эле көп болчу. Мени топчу деп койчу, топчум деп, анан дарым деп койчу эле. Бир энем бар эле, баланын баласы ширин болот деп мага бир жолу айтканда урушкан. Мен турганда дагы кандай бала ширин болот? Мен жеткен тентек элем. Анан ал энем акырын эле айтып койгон мага. Балам, өзүң балалуу болгонду билесиң деп. Чын эле ошондой экен. 14 небере болгондон кийин анан тиги баланын чыныгы баркын билдим да. Алгач артист болгусу келген Топчубек Тургуналиев Москвада окуп жүргөн кезинде мектеп мугалимдигинен эмгек жолун баштап, бир заводдун хорунун жетекчиси болуп иштеп жүргөн. Маданият институтун аяктап келген соң, музыкалык окуу жайында директордун орун басары, музыкалык атайын орто мектепте директор, 5 жыл опера балет театрында директорлук кызматтарды аркалаган. Ошол 344 аспирант элек, эң чоң академия. Коомдук академия. Коомдук илимдердин академиясы. Анан бир 20 чакты мамлекеттерден келген дагы эмелери бар болчу, аспиранттар. Ошол 344-түн ичинде үчөөбүз биринчи орунду ээлегенбиз, жарыш болуп. Мен ошол биринчи орунду ээлеген деген дипломду, кандидаттык дипломдон жогору көрөм. Анан алып келип, анан кийин ошол атама көрсөтүп, алып апарап сүйүнүп, кыскасы атам дагы апам дагы биздин үзүрүүбүздү аягына чейин көрбөсө дагы бир тобун эле көрүп калды. Ал биринчиден ал өтө таланттуу адам, ал убагында музыкалык билим алган, Токмокто окуп, кийин Москвада Маданият институтунда окуп, анан ушу маданият тармагында көп иштеп, ана биз турган опера жана балет театрында кезегинде директор болгонумда мен эсимде. Кийин соң мына кыз келинде педагог институт деген бар эле, Майкосунда. Чогуу иштеп калдык. Мен жаңы келсем, ал киши кафедра баш экен, ошондон таанышып, андан бери 30 жылдан мына ашты. Менде бир менин ичимде бир үн бар, Кундуз. Бир касиет бар. Мисалы, Рыспайдын ызгаргычты жаска айландыра турган сенде бир касиет бар. Кышта неге келбей койдуң кымбатым деген, баягы Сооронбай Жусуев деген улуу бабабыздын атактуу сөздөрү могу имараттын алдына жаздырбадымбы мен. Ошол келип калат мага. Мен ойлогон эмесмин. Же болбосо жанагы мен айткан гений Бетховендин 9-симфониясынын аягында Ода к радости деген улуу чыгармага жазылган. Ал келип калат. Же болбосо жанагы Равельдин Болеросу келип калат. Же болбосо Токтогулдун 9 кайрыгынын бир кайрыктары келип калат. Мен өзүм таң калам.
Бул менин дүйнөмдө, жан дүйнөмдө дайыма жашап жүргөн бир касиет. Анан кээде кызык, кээде мен уктап атканда ушинтип ырдап калам. Эмнеден бул? Демек менин жан дүйнөмдө ушул музыка деген ушул чексиз дария болуп агып турат дайыма. А бирок дагы тар чөйрөдө ырдап бугуңузду чыгарып аласызбы мындай? ооба, чыгарып алам атаган кээде мен. Бизге куплет ырдап бериң. Кундуз. Биз жүргөн айлуу түн кайда, биз сүйгөн жыпар гүл кайда, о көзүңдөн секет болоюн, сен көрүнүп койчу бир кайра. Gözünden seket boloyun, sen görünüp koyçu bir gayra. Biz yürgün aylı tün kayda, biz süygün jıpar gül kayda. Bir oluttu nerseni aytayın деп атам. Менин түшүнүгүмдө адабият менен, көркөм адабият менен музыканын асман жердей айырмасы бар. Музыка ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгүнө жараша, жан дүйнөсүнө жараша элестерди жаратат. Ал эми сүрөт адабияттын каарманы, ал башка жака буруп кете албайсыз аны. Мен кичинекейимде чын эле жакшы ырдачу элем. 57-жылы жаштардын бүткүл дүйнөлүк фестивалына катышкан мен. Ошондо Айылдан, Оданга, Одандан Дубанга, анан Кыргызстанга келип бул жерде да жеңгем. Сайра Кийизбай эже өз колу менен опера театрынын сахнасында мага диплом берген. Мен Москвага өткөм, бирок 10-классты бүтүп аткандар барып мектепти бүткүлө деп бизди жибербей койгон. Кийин анан мага бир роман ушунчалык кескин таасир берди. Ромен Роллан деген француз жазуучусунун Людвиг ван Бетховен жөнүндө, анын 9-симфониясы жөнүндө бир роман бар эми. Ал романды көркөм сөздүн күчү менен жана Бетховендин гениалдуу чыгармасын огуп өтөр көкүлөткөн да. Ошол мага абдан катуу таасир берди. Бу дүйнөнүн терең сырларын толук билбесеңиз дагы ошого умтула турган илим бул философия турбайбы деп мен анан философияга бурулуп кеттим да. Окумуштуу педагогдун өлкө эгемендигине, сөз эркиндигине кошкон салымы зор. Ал Кыргызстанга алгач демократияны жайылткан КДКнын тең төрагасы, Эркин Кыргызстан партиясынын түзүүчүсү жана жетекчиси. Топчубек Тургуналиевди бир чети мен ошол баатырлар ичинен Нүзүпбийге окшоштурам. Анткени Нүзүпбий Шералыны ханды алып барып тактага хан көтөргөн. Хан көтөргөндөн кийин 3 жылдан кийин Шералы хан Нүзүптү четтетип, Маргалганга курортко жиберип, аким кылып, анын ары анын башын алдырган. Ал эми Топчубек Тургуналиев дагы өз мезгилинде Акаевди ушунчалык коммунисттик партиянын каршы күрөшүп, Акаевди президент кылып алып келип, анан дал ошол Акаев 3 жылдан кийин Топчубек Тургуналиевге куугунтукту баштагандагы 1384 күн курортко, түрмөгө жатышына түздөн түз себепкер болгон. Демократиялык жагына келгенде биз жөн эле ушу Кыргыздын мынабу Бишкек майданында ачкачылыкка жарыялаган ошолорду айтабыз. Окумуштуулар айтып атат, мисалы Тажикстанга барып, ошо 91-жылы Тажикстанга барып, ошо жерде боз үйдү тигип алып,
Анан ушу биздин тажик кошуналарыбызга орус тилинде демократиянын негиздерин кыйкырып айтып, элдин баары кол чаап дейт, ошо тажиктин баары жыйналып турган болчу дейт. Демек, бул жалгыз эле Кыргызстанда эмес, демократиялык кыймыл, демократиялык түшүнүк дегенде демократиянын эмне экендигин Кыргызстанда эле эмес, чет өлкөдө да тааныткан киши болуп отурат да, Орто Азиялык масштабтагы лидер. Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндө декларациянын автору жана көз карандысыз Кыргызстандын алгачкы конституциясынын долбоорун даярдоочулардын бири болгон. Кимде ким топ болобу, жеке адам болобу, ошол баш мыйзамдын долбоорун жазсаңар, анда баарын талкууга коебуз деп. Ошондо 3 долбоор даярдалган. Менин тобумда абдан мыкты адамдар бар эле. Мисалы, Тынчтыкбек Жоротеген. Дагы бир топ. Улуттук университеттин юридикалык факультетинин башчысы, юридикалык илимдердин кандидаты Кылыч деген бир мыкты окумуштуу бар эле алар. Биз ушул Бишкекте анан кийин алар чанын тез жогору жагына барып, башка нерсеге алаксыбай деп анан эсимде, ошо 92-жылдын апрелинде биз бүткөнбүз. Өлүп көрүп турмбу деген сөз бар. Ансаңарындай биз өмүрүбүздө чачан баш мыйзам жазган эмеспиз. Албетте биз эми башка өлкөлөрдүн, батыштын үлгүлөрүн алып жаздык, бирок мүмкүн болушунча Кыргызстандын турмушуна ылайыктап деп. Бир. Экинчиси, үчөөндө тең эң мыкты жактары бар экен, үчөөндө тең кемчилик жактары бар экен. Үчөөнүн бири дагы толугу менен баш мыйзамга жарабайт экен. Андыктан биз бир жумушчу топ түзгүлө. Ошол үчөөнүн эң жакшы жактарын бириктирип, анан бириктирилген бир долбоор чыгаралы десем, анан макул болушуп, 9 кишиден турган ошондой жумушчу топ түзүлгөн. Бизге убакыт беришти 1 ай. Болгондо дагы, Чолпонда да. Анан биз ошол сентябрь, октябрларда бүттүк. Кайрадан талкууга коюлуп. Анан талкууланып отуруп, анан кийин 93-жылдын 5-майында кабыл алынган. Мына эркин Кыргызстандын, эгемен Кыргызстандын юридикалык пайда болду деп кадимкидей ыйлаганбыз. Манастануучу көркөм маданияттын маселелери оома төкмө дүнүйө Кыргызстанда, Кытайда, Россияда, Индияда жарык көргөн 50-гө жакын илимий публицистикалык макалалардын Манас таануу окуу китебинин автору, Манас Ааламий илимий журналынын негиздөөчүсү, көркөм өнөр мекемелерин, жогорку окуу жайларын жетектеп, алардын өнүгүшүнө кошкон салымы зор. Манастын негизинде кыргыз көчмөн цивилизациясын изилдеп, ошо Манастын нугу менен барып, анан кийин дүйнөлүк цивилизациянын контекстинде изилдөө жазган киши ушу жалгыз эле ушу киши. Бул жаңы сөз, кыргыз этнофилософиясы дейбизби, же болбосо кыргыз философиясында жаңы сөз. Анткени Манас баш болгон элдик озек чыгармалар ошо биздин философиялык ой кортундуларыбыздын бардыгын камтыйт да. Биз жазма эстеликтерибиз, жазылган илгерки монографияларыбыз, же трактаттар болбогондон кийин биз бардыгын элдик озек чыгармага сиңире бергенбиз да. Анын ичинен ушу Манас ошо биздин тарыхыбыздын, философиябыздын бардыгыбыздын чоң булагы болуп эсептелет. Ошону философиялык булак катары Манас эпосун изилдеп, анын ичинен да ошо кыргыз цивилизациясы кандай болгондугун, анан анын типологиялык жактан башка цивилизациялар менен болгон байланышын
изилдөө оңой эмес. Мына Топчукен ошолундай изилдөө жазып, аны кыргызча, кыргыз, орус жана англис тилинде монография алып чыгарган киши да. Мен ушул акыркы бир 10 жылдан ашык өмүрүндө буротуло Манаска арнагам деп өзүмө ант бергем. Бирок дагы Манас айтуу деген өзү ал өзүнчө бир сакралдык терең сыр. Бул терең сыр, сырдын башаты ар бир адамга келе бербейт. Гений, улуу манасчылар, таланттуу манасчылар деле сөз аян түш көргөн. Аян түш көргөндө мен чала түшүнүгүмдө онду сайын бир нерсени күн түнү менен ойлой берсеңиз, бир күнү болсо, бир күнү ал түшүңүздө дагы көрүшүңүз мүмкүн. Мага азырынча алман бет кирди. Себеби дегенде Манаста теңдеши жок улуу эки баатыр бар. Ал албетте Манас. Анын эмчектеш бир тууганы Алманбет. Философия илимдеринин кандидаты катары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Манастануу институтун уюштуруп 9 жыл жетектеген. 2019-жылы Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясын негиздөө менен бардык күчүн Манас менен Айтматовдун чыгармаларын изилдеп, пропагандалап келет. Бул жасаган эмгектери жогору баага татып, мамлекет тарабынан 1-даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Манасты дүйнөгө таңазалаганда деген эң улуу окумуштуу Василий Васильевич Радлов болгон, бул немис. Манастын өзү Скөлдөн жазып алган бир эмесин немис тилине которуп 1885-жылы Мюнхенде чыгарган. Мына ушул гана кыргыз тилинин кереметин өзгөчө кыргыз тил жөнөкөй эле бир сүйлөп атканда бир поэтикалык таң кала турган бир кооз сүйлөйт экен дейт. Бул болсо кыргызды бир жагынан Манасты эметип кеткен. Бул биринчи бала. Онун артынан дагы жок дегенде 3 том чыгарабыз. Топчукен билим берүүнү уюштуруу жагынан бир лидерлиги бар киши. Дайыма бир нерсени, жаңы нерсени жасайм деп аракет кылат да. Мисалы, Арабаев университетинде Манастануу институтун ачкан. Ал маселе жаңыча коюлган да. Андан кийин мына ушул академияны, Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясындагы илимий борбор, анан билим берүү борбору кылып ачам деп ошондой аракет кылган да. Акыры ачып, азыр өзү ошол академиянын башында президент болуп уюштуруу иштерин жүргүзүп атат да. Мунун өзү дагы Топчукен ошол билим берүү жаатында, анан билим берүүнү уюштуруу жаатында дагы лидер экендигин көрсөтөт да. Мазмундуу өмүрүндө жасаган иштери, жараткан ийгиликтерине сый-урмат көрсөтүү менен жакында 80 жылдык мааракеси Кыргыз улуттук Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында министрлер кабинетинин мүчөлөрү, коомдук ишмерлер, илимпоз, маданият кызматкерлеринин катышуусунда белгиленди. Кадырлуу Топчубек Турманиевич, байбичеңиз Сабыркүл эже, таланттуу жана керектүү кесиптин ээлери болгон уул кыздарыңыз, неберелериңиз менен жараткандын сизге ыйгарган таттуу күндөрүн таттыктуу өткөрүү берүүңүзгө, сүйүктүү Кыргызстаныбыз үчүн дагы да далай алган иштерди демилгелеп ишке ашыра берүүңүзгө тилектештигимди билдирем. Кыргыз Республикасынын президенти Сатыр Нуркожоев Жапаров. Рахмат. Сени кичинекей кылып кайра жаратып, анан башка тагдыр берейинби десе, мен айтат элем, жок. Мен башка тагдырды каалабайм. Ушул эле 80 жылдык жолу менен кайра келем дейт элем. Ал эми мен чын айтсам 80 жашка чыгам деп көп тил ишенген эмесмин.
Акыркы жылдары ал түгүл мен кескесте санап жүрдүм. Бүгүн мына 80 жыл 3 ай 26 күн болду. Ошондуктан мен бала кезимен баштап басып өткөн жолум билбейм кызым, айтайынчы кызык. Кыргызстан калкы элибиздин руханий туу чокусу болгон Манас эпосунун жарчысы, пропагандалоочусу, дүйнөлүк цивилизацияларды изилдөөчүсү катары жакшы таанып билген Топчубек Тургуналиевдин 80 жаштын кырына келсе дагы демилгелүү, кайраттуу, доор менен тең кадам шилтеп, талыкпай эмгектенип изденүүсү коомго өрнөк болмокчу.